Саламатсыңарбы, балдар? Кыргыз тили сабагы 3 класс. Мугалим Тиленбаева Жапаркүл. Сабактын темасы эки чычкан. Сабагыбыздын алдында, балдар, силерге жагымдуу маанай тартуулайм. Кана, балдар, жылмайып коебуз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты көптүк сандагы экинчи жактын сыңар мүчөсү менен таанышабыз. Кыргыз эл жомогунан эки чычкан аттуу жомоктон маалымат алабыз. Кыргыз эл жомоктору жөнүндөгү ой жүгүртүүлөрдү, эске тутууларды өстүрөбүз. Жомоктун негизинде адал эмгек кылууга, пайдалуу эмгек жасоого тарбия алабыз. Экинчи жактын көптүк сандагы мүчөсү сыңар. Сыңар мүчөсү экинчи жактын көптүк сандагы мүчөсү. Сыңар мүчөсү сиңер, суңар, сүңөр болуп өзгөрөт. Сыңар мүчөсү силер деген сөз менен чогуу колдонулат. Мисалы, силер мектепке барасыңар. Силер мектептен келесиңер. Силер мектепте окуйсуңар. Силер сабакты үйрөнөсүңөр. Балдар, бул мисалдарды дептериңерге жазгыла. Жомогубуздун алдында жаңы сөздөр менен таанышып, сөздүк дептерибизге жазабыз. Уурдап жеп, крали, зыян, вред, байдаңар жок, нет пользы, кампа, зернохранилище, терешет, перебирают, актап, оправдали. Эми, балдар, кыргыз эл жомогу эки чычкан деген жомокту окуйбуз. Илгери эки чычкан болуптур. Алар адамдын үйүндө жашаптыр. Адамдын тамагын уурдап жеп, көп зыян келтиришет. Бир күнү адам аларды чакырып мындай дейт: силер көптөн бери менин үйүмдө турасыңар, бирок пайдаңар жок. Мага жардам бергиле. Ошондо мен силерге тамак берем. Чычкандар макул болушат. Адам эгин жыйнайт. Чычкандар жерге түшкөн дандарды терип чогултушат. Адам эгинди кампага төгөт. Чычкандар аларды тазалап теришет. Ошентип, эки чычкан адамга пайдасын келтиришип, өз тамагын актап жеп калышыптыр. Эми, балдар, жомок боюнча суроолорго жооп беребиз. Эки чычкан кайда жашаптыр? Адам аларга эмне деди? Чычкандар адамга кантип жардам беришти? Балдар, бул суроолордун жообун дептериңерге жазгыла. Эки чычкан адамдын үйүндө жашаптыр. Мага жардам бергиле. Ошондо мен силерге жардам берем, дептир адам. Чычкандар эгинди тазалап теришти. Адамга пайда келтиришти. Балдар, жомокко тиешелүү макалды окуп, маанисин эстеп калгыла. Ак эмгектин наны таттуу болот. Силерге дагы өз эмгегиңер менен тапкан наныңар даамдуу болот. Балдар, бүгүнкү сабакта сыңар мүчөсү менен тааныштыңар жана эки чычкан деген жомокту окудуңар. Эми, балдар, үйгө тапшырма. Бүгүнкү сабактагы таанышкан жаңы сөздөрдү жаттагыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта болгула. Сабак бүттү.